Assalamu алейкум, ардактуу Талант Акбулак каналынын YouTube каналынын көрөрмандары, подписчиктери. Урматтуу мекендештер дейин комментариядан окуп калдым. Мигранттар деп мекендештер деп айт дегенден мекендештер деп сүйлөйүнчү. Чет элде жүргөн, миграцияда жүргөн мекендештер десем туура болот го дейм. Комментариядан окуп Көкжар Апшыр атадагы көпүрөнү да тартчы деп сурануулар аябай көп болгонуна байланыштуу бүгүн атайын ушул Талант инибиздин суранычы менен ошол Талант инибиз суранып көрөрмандар Апшыр атадагы көпүрөнү суранып атышат, ушуну тартып бериңизчи дегенден алар үчүн чыктык. Буюрса мына Ылыйдан Ош тараптан Окутка кире бериште Зулкуев айыл өкмөтүндө салынып аткан көпүрөдөн баштап атабыз буюрса. Мындан ары жогору карай көздөй буюрса ошол Көкжар Апшыр атага чейин барып, бүгүнкү репортажда толук канды 3 көпүрөнү круговойду тартып бергенге аракет кылабыз буюрса. Сиздердин талабыңыздарды биз ишке ашырган отурабыз. Талант инимдин атынан мен да ушу Талант инимдин ошол Акбулак Талант Акбулак YouTube каналына катталып, лайктан басып, жакшы каалоо тилек комментарияларды жазып, ушул видеоролик менен группалардан бөлүшүп коюңуздарды суранайын. Анткени сиздердин суранышыңыздарды Талант инибиз ишке ашырып атат. Талант инибиздин да ушул YouTube каналын колдоо максатында подписчиктери 17 миңден ашып калыптырсыздар. Подписчигин көбөйтүш максатында группа WhatsApp тайпасында группалар менен ушул видеоролик менен бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Бул буюрса азыр биринчи Оштон Окутка келе бериштеги көпүрө жумуш аябай кызуу жүрүп жаткан учуру бүгүн 30 числанын 30 октябрь буюрса жакында Окут районунда болуп жаткан бүт көпүрө иш-чараларда бүт көпүрөлөрдүн ачылышы болот. Окут жолунун ачылышы болот буюрса мен ойлойм. Кыргыз Республиканын президенти Садыр Жапаров и УКМКнын төрагасы Капчыбек Ташиев Окут элине конокко келет деген үмүттөбүз буюрса. Жакшы каалоо тилек дубаларды турсаңыздар, Талант инибиздин каналын колдоп турсаңыздар, буюрса ачылышында тартып берет. Талант Акбулак каналы. Анда эмесе кетип буюрса жакындан тартып көрсөтөйт. Урматтуу мекендештер, мына буюрса жумуш аябай кызуу жүрүп жаткан учуруна келиптирбиз. Усталар бул жерде арматура токуп атышат. Оор техникалар, керектүү техникалардын бардыгы келиптир. Мындан 2 жума мурда да келгенибизде ушул жерде уже салынып аткан мосттун опорасын түркөгүнүн круглый арматурасы токулуп аткан учуру болчу. Мына буюрса бул жерде эле аз калыптыр. Жакынкы күндөрү эле бүткүдөй буюрса. Түрктөрдүн бардыгын бүтүрүштүр. Үстү мосттун өзү коюлса, иш аягына чыгып калды. Мына урматтуу кыргыз эли, Кыргызстандын жарандары учурда эски мосттун калгыналарын тазалоо иштери жүрүп жаткан көрдү. Буюрса жакын күндөрү бул мосттагы бүтүп ачылышы болуп калгыдай буюрса. Мына техниканы иштеп жана выбираться болжол менен оолу балды берип аткан учуру. Жанында туруп жер титиреп кадимгидей сезилип атат. Буюрса жакын күндөрү бул мосттагы ачылышы болот. Азыр ушул жерде иштеп аткан байкелердин бирөөсүнө бир суроо берип көрөлү, сөзгө тартып көрөлү. Байке, ассаламу алейкум. Амансызбы? Алейкум ассалам. Байке, биз ушул Талант Акбулак YouTube каналынан келип отурабыз. Көрөрмандар атайын ушул Кыргызстанда болуп аткан бир жакшылыктарды ушул видео аркылуу чагылдырып, жакшылык менен бөлүшүп, ушул Окутта салынып аткан Окут жолу
эл аралык мааниге ээ болгон жол, салынып аткан көпүрөлөрдү тартып чагылдырып берсеңер деп сурангандан ушу көрөрмандарыбыздын суранычы ишке ашырып жүргөнгүбүз. Бир болуп аткан иш-чара боюнча кылып аткан кызматыңыздар жөнүндө бир 2 ооз сөз айтып комментирип кетсеңиз суранычы. 30 жылда болбогон иштер, жакшы иштер болуп атат. Сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Өзү сурап ушу бизине чейин болчу, жолго байланыштуу азыр 14 балкабыз келген аркетке коюп турат. Автокесип дагы жолдо келатат. Эми Тоошут, Килизу, Тиктоктон көрүп атсаңыздар керек, жол жаман. Туура. Бишкектен Балкага калгандар келе элек. Задешке болуп калды. Машалла. Эң соңу. Сапатына жакшы кылып эми шашылбай сапатты тутабыз. Эң соңу. Туура айтасыз. Бул жол менен ачылышың канча убакыттан кийин? Менен 2 неделя плюс-минус болот. Буйруса. Айта албай атабыз. Эң соңу. Туура айтасыз. Сапаттуу кылып. Эң туура айттыңыз. Бизге эптеп эле 30-дун ачылышы эмес, сапаттуу. Эң соңу. Эң соңу. Аллах разы болсун. Рахмат ишиңиздерге береке. Байке, кызматыңыздардан Аллах разы болсун. Туура айттыңыз. Чындыгында бизге сапаттуу болуш керек. Өз сөзүн башында айтып кеттиңиз, 30 жылда болбогон иш-чаралар болуп атат. Жасалганга жараша сапаттуу болгон жак. Терең ырахчылык ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Азаматсыз. Мына урматтуу мекендештер, чындыгында иш кызы жүрүп атыптыр. Аркы бетте балкалар келип түшкөндөйт. Азыр ал жакка дагы өтүп, видеого тартып чагылдырып беребиз буюрса. Түрктөр толугу менен бүтүптүр, буюрса көпүрөнүн үстүңкү катмары. Алто өзүңүздөр уктуңуздар, жолдо келатат, төб ашы жабык, чындыгында кар түшүп, опоздание менен келатат дейт. Келсе буюрса үстүнө койсо эле бүттү. Көпүрөбүз бүтөт, ачылыш болот насип кылса. Суук түшүп, кечки күз, кыштын суу келатат, суу барды да көрдүңүздөр, кулук таптаза болуп. Аркы беттен дагы азыр буюрса чагылдырат. Жана жогоруда айтылган балкалар ушулар экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 балка келип тизилип турат экен. Дагы 6 келсе буюрса орнотсо эле буюрса жолубуз бүтөт. Үстү демек монолит болуп жасалат экен. Жогору жакта усталар чогултуп аткан эми арматуралардан монолит курулат экен буюрса. Иш кызы жүрүп жаткан учур. Байке, ассаламу алейкум, ишиңиз илгери болсун. Өтүп тарта берсем болобу? Рахмат. Бүт калгындыларын тазалоо иштери жүрүп атыптыр. Буюрса насип кылса жакын арада бул көпүрө дагы бүтөт. Дуа кылып туруңуздар, Кыргызстаныбыз өнүп өсүү багытына жол алды. Саясатын болбойбуз. Билүү керек. Кыргызстан өнүп өскөн мамлекеттердин катарына жакын арада кошулат буюрса. Керемет көрүнүш. Жогору жактын жолу бүтүп, окат жолу почти что толугу менен эле бүтүп эле калган окшойт. Полосалар сызылыптыр. Ош тараптан келаткан жол полосалар сызылган, знактар коюлган, тротуарлар бүткөн, каналдар коюлган. Эң соң биз андан ардагы көк жарды көздөй жолубузду уланталанды. Бир учурда Жалал Абадта жүрүп, Нокен, Базар Коргон, Кочкор Ата ошол райондордун жолдорун тарткан болчумун. Дал ушундай кооз көрүнүш болчу. Ошол жерде иштеп кетип, бул жерден дагы азыр круговой Нокат центр тарапты көздөй баратабыз, ош тараптан. Ушул жерде видео тарткым келди, анткени полосалар сызылыптыр, тротуарлар сол тараптан бүтүптүр, оң тарап бүтө эле экен, мондай кооз Нокаттын алмалар сатылып атат, карманча жасалыптыр, машина токтогонго. Сонун көрүнүш.
ошол Талант Акбулак YouTube каналына бир гана ошол Кыргызстанда болуп аткан жакшылыктарды гана көрүңүздөр. Ушул жакшылыктар менен кубанычыбыз менен гана бөлүшөлү деп мүмкүн болушунча Кыргызстанда болуп аткан жакшылыктарды чалдырганга аракет кылып атабыз. Ошол видеороликтер менен, ссылкалар менен, WhatsApp тайпалар менен бөлүшүп, ушул Талант Акбулак инибиздин группасын колдоп, подписаться болуп, подписка кылып, лайк басып, жашкалы тилектерди жазып кетиңиздерди суранабыз. Талант инибиз атайын ошол күйөрмандар үчүн кызмат кылып атат. Миллион подписчик чогулткан каналга айлансын. Биз буйруса бүгүн Ашыратага чейин барып жакшы видео репортаж даярдайбыз деп үмүт кылабыз. Зулпуй файл өкмөтү сондон өтүп баратабыз. Паспорт ала турган жер. Бул жерден 2 май сатуучу заправка. Ошол жерден солго бурулсак Кыргыз Ата өкмөтүнө кирип кетебиз. Кашкалда Айбекти аралап бул жак Карагой тарапка алып чыгып кетет. Биз дальше Нокат Төгөздө жолубуз. Нокат жолу 90%ке, даже 95%ке аяктап калган. Круговой бүтүп сонун болуп, полосалар сызылып, видеоролик көрүп калдык. Бүгүн буйруса биз дагы өзүнүн күйөрмандарга ошол Талант Акбулак YouTube каналынан видео аркылуу чалдырып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жолубуз бүтүп сонун. Кай асфальттар атабыз, тротуарлар толугу менен бүтө элек экен, эки тараптан тең. Бирок кээ бир жерлерге басылыптыр. Биз ойлойбуз буйруса толугу менен бүтөт. Жол ачыкпы, жабыкпы азырынча белгисиз. Ол жерден жол жабык болчу, ABS через арал болчу. Эгер жол дагы эле жабык болгон болсо, айла жок, биз сиздер үчүн ошол арал аркылуу айланып өтүп Апшыратага чейин, көк жакка чейин барып, ошол Апшыратада көпүрөнүн да курулуп атканын чагылдырып беребиз. Жок, шүгүр, жолубуз ачык экен. Жок, бул жер эмес экен, жетиле экен. Эрте сүйүнүп алып турубуз. Техникалардын баардыгы бул жерде күтүп турат экен. Почти что жол бүтүп жетип келиптир ушул жерге чейин. Караңыздар. Сонун болуп эле 4 полосалуу жол мына ушул жерден башталат. Ушул жерден тартып 4 полосалуу жол. Ошол жогоруда айткандай, Нокен, Базар Коргон, Кочкор Ата, Жалал Абадтагы шаарга кире бериштен тартып 4 полосалуу жолдун четтери бүт жарыктандырылган, сонун. Кечки Нокен, кечки Кочкор Ата, кечки Базар Коргон тартып бергенмин. Акбулак Талант YouTube каналынан ал видеолорду көрсөңүздөр болот. Дал ошондой биздин жолдор дагы мына 4 полосалуу болуп бүтүп отурган учур. Алдыда жаңы түшкөн ошол семейный кафе и Бек сарай. Бул жак Орус базар. Базар ушул жакка жылат деп угуп атабыз. Базар толугу менен ушул жакка жылып келип, азыркы действующий базарды ал жерди тазалап, буюрса ал жерге сонун кылып, моноэтажный үйлөрдү салып, ипотекалык жаңы үй-бүлөлөргө жардам катары ипотека аркылуу берилет деп угуп атабыз. Кана эми ошондой болсо абдан жакшы болмок. Дагы бир маалымат, жолдун эки четиндеги ушул шаардын так ортосуна түшкөн дүкөндөр, торговый развлекательный центрлер баардыгы бир түстүү болот деп уктук. Кече бир видео көрүп калдык. Серый цветте тегиз краска берилип, сыр берилип баштаптыр. Бек сарайдан өтүп баратабыз. Бек сарайдын тамактары даамдуу болчу. Азыр арендатор өзгөрүлүп башка кишилер иштетип калган дейт. Төлөөдө аз маселе бар болчу.
тилекке каршы да бул жерден действительно жол жабык экен, абез. Через арал өтөт экенбиз эми буюрса. Айла жок. Арал аркылуу аралды да көрө элекмин. Заодно аралды да көрүп калат экенбиз буюрса. Аралды айланып өтүп, Куругойго барабыз. Куругойдон ары буюрса эмени чагылдырабыз. Капчыгатадагы көлдү чагылдырабыз. Биз анда аралды көздөй, арал айылына кош келиңиздер дейт. Аралды көздөй жөнөдүк анда. Урматтуу мекендештер, бул Акбулак Талант YouTube каналынын көрөрмандары бүт жакшы инсандар го дейм буюрса. Аллахтын амири менен суранып эметсек кой берди. Нокаттын эле ошол жанагы аралга бурулган жерден кайра Нокат Куругойду көздөй жөнөдүк. Мына жаңы ачылган жолду биринчилерден болуп көрүп атасыздар. Бул жака жол жабык болчу. Жол бүткөндүгүнө байланыштуу. Бизди акырын кой берди. Биз акырын айдап сиздерге видео обзор кылып бара беребиз Куругойго чейин. Караңыздар кандай сонун. 4 полосалуу жол толугу менен Нокат шаарынын ичи бүтүптүр. Уже оор техникалар жолду тегиздөө иштерин улантып атыптыр. Көркүнө чыгып, буюрса жарыктандырылса, бүт моундай бир дүкөндөр, жаңы салынып аткан дүкөндөр, салынып ишке түшкөн дүкөндөр баардыгы буюрса бир түстө сонун болуп сырдалган болсо, шаарыбыз көркүнө чыгат буюрса. Машалла, мынакей. Аябай сонун болду. Аралды айланып көп жүрүп калмакпыз. Ал жактын жолу кандай билбейт да болчумун. Каяктан чыгышты да билбейт болчумун. Жакшы айтып түшүндүрсөк буюрса, биз туура түшүнүп эле кой берди. Мына урматтуу мекендештер, сыртта миграцияда жүргөн мекендештер, сиздердин урматыңыздарга биздин милиция кызматкерлери да туура түшүнүп кой берди. Куругойго жакындап калдык. Мына бул жакта ошол сырдоо иштери жүрүп жатыптыр. Ол формачандар, мен ойлойм, булар сырдап жүргөндөр болуш керек. Куругойдон азыр буюрса сонун дагы Апсытар ажынын алды. Өтө сонун алдына стоянкага да место калыптыр. Мына чоң ойгону караңыздарчы. Эменин так ортосу, Нокат шаарынын так ортосу. Нокат шаарынын так ортосу. Нокат шаарынын так ортосу. Мынакей. Керемет көрүнүш. Керемет көрүнүш. Куругой. Бул жерден да түшүп видео кылалы. Өтө сонун. Керемет көрүнүш. Бул жерге уруксат берет бекен эми токтогонго. Токтоп сиздерге видео чагылдыралы. Ушул жерден дагы жакшы видео ролик. Көчө бүтүп, шаарда майрам. Элдин көптүгүн караңыздар. Укмуш көрүнүш, керемет көрүнүш. Нокат элинин кубанычында чек жок. Өтө сонун. Бардык мына айдаган айдоочуларга түшүнүктүү, сонун сызылыптыр. Өтө сонун. Круговой.
Keremet görünüş. Toyda al ушул жерде болсо жакшы болмок. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду УКМК төрагасы канча ташкент ушул жерден вертолетту күтүп алсак мыкатели керемет болмок. Сонун көрүнүш, машалла. Керемет көрүнүш. Байкабасаңыздар керек, краскалоо иштери жүрүп аттыр. Бир светте. Мол свет серий, тонна серий свет жакшы чыкпай калганбы, кайра үстүнөн дагы краска бере башташты. Айтор Ноокат шаардын ичи бир светте болот. Демек бул точно. Буйрук берилген. Сурдоо иштери жүрөт, шаарыбыз көркүнө чыгат буюрса. Мына кругойду айланып жүрүшөт. Керемет көрүнүш. Биз ойлойбуз бул жерде тыгын болбойт. Бул жерде автоунаалар турбайт. Стоянка ылдыйкы өзүңүзөргө белгилүү болгон УКМК тарабынан авто бекет мамлекетке толугу менен өттү. Ал жерге жаңы бекет курулат. Ошол жерден Ош, Ноокат, Ош, Жалал Абад, Ош, ошол бекеттен Борборго чейин маршруттар коюлат деген үмүттөбүз. Бул жерге таксисттер турбайт. Алдыгы торговый центрдин алды. Бул жер дагы, булар дагы алынып, менимче стоянка болуш керек. Бул да ишке ашат деген үмүттөбүз. Стоянка болбосо, ар дайым эле комментарияларды окуп атабыз. Жолдун четтерине, дүкөндөрдүн алдына стоянка болбосо, 4 полосалуу болуу менен 1 полосасына сөзсүз парковка кылып, автоунааларды токтотуп дагы тыгын уланат деген комментарияларды көп окуп атабыз. Буну эске алат болуш керек. Эл өкүлдөрү. Мен ойлойм буюрса, стоянка маселеси толук кандуу чечилет. Анткени жолду көрүп атасыздар, бул тарапта кеңири место турат. Көрдүңүздөр? Ушул жерлер мен ойлойм стоянка болот. Өз эрежеси менен ошол жерлерде асфальт басылып, сызылып, парковка болот. Керемет көрүнүш. Бул зданиядагы өзүңүздөр билесиздер, соттон утуп алышты, мыйзамсыз курулгандыгы далилденди. Буну мыйзамсыз курган бул зданиянын ээси 200 миң сот тарабынан айып пулга жыгылды. Буну талкалап алып салышабы же ушул маданият үйүнө өткөзүп береби айтор. Буну да алдыда билет чыгаттырбыз буюрса. Ушул урматтуу жакшылар, жана мен жогоруда айткандай бул формачандар чындыгында ошол паласа сызгандар экен, паласаны сызып атышат. Биз анда эмесе жогору көздөй Латыф айыл өкмөтүнө Апшыр айыл аймагына барып, ошол жактагы ага чейин Гүлстан айыл өкмөтүнүн Чилисай көпүрөсүн тартабыз. Андан кийин акыркы болуп демек Апшыр көпүрөсүн чалдырып беребиз. Учуртан пайдаланып бүгүнкү курс менен да бөлүшүп кетейин. Рубль 87,50 тиын. 87 тиын. Банкта сатсаңыздар, банкта сатпасаңыздар 90 тиын. Жолду улантабыз анда. Бисмилля деп жолду уланттык. Жаңы жолго, жаңы салынган жолдо мына көрүп атасыздар. Майрамдык маанай, элдин маанайы жакшы, жогорку деңгээлде. Асфалтыбызды сону болуп жууп атыптыр. Нол томна серый. Мен комментариялардан да окуп калган болчумун, жакшы чыкпай калыптыр деп. Бул бардыгына макул келген окшойт, жакшы чыкпай калганы. Кайра үстүнөн бежевый свет менен берип башташыптыр. Ал бежевый свет кандай чыгат, анда көрө жатабыз буюрса алдыда. Мына ушул жерлер буюрса толук кандуу бир светте сырдалат экен. Жаңы бүткөн мына 4 полосалуу жол менен, акырындык менен биз Апшыр айыл аймагына көздөй жөнөдүк. Азыр жолдо
Чилисай көпүрөсү. Ал көпүрө бүтүп ачылып ишке берилди буюрса. Азыр аны дагы видео аркылуу чагылдырабыз буюрса. Жалпы Нокат эли сагыныч, баягы кусалыгыңыздар менен бир аз болсо дагы ушул видео аркылуу жеңилдеп, кусалыкты сагыныч таратасыздар деген үмүттөбүз. Жол чындыгында сонун аябай чоң. Толугу менен үстүдө жол тилекке каршы жабык экен. Бул жерден эми өтө алабызбы, өтө албайбызбы? Аллах алим. Алдыда жолду иш уланып атканына байланыштуу гаилер турат экен ал жерге. Гаилер туруп алыптыр, гаилер жолду тосуп салыптыр. Кайсыл жак менен кайра биз серону артка кайта токшойбуз. Сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Эгер жол ачык, өткөнгө мүмкүнчүлүк болгон болсо өткөнгө аракет кылабыз, уруксат берет деген үмүттөбүз мигранттардын урматына. Бербесе дагы бир башка жол менен айланып өтөбүз. Бул жактан ылдый түшүп кетип туруп жогору чыкканга аракет кылабыз. Жол чындыгында тосук. Жол чындыгында тосук. КамАЗдар ошол жерден чыгып атат. Ошол жерден бизди өткөзөт болуш керек деп ойлойбуз эми барганда. Билет азыр маршруттарды ээрчип бара береличи. Бул жерге ГАИ кызматкерлери туруп жолду тосуп салыптыр. Достор, башында айтып өткөндөй, бул Акбулак Талант Акбулак YouTube каналынын көрөрмандары бүт мекендештер, сыртта миграцияда жүргөн мекендештер болгонуна байланыштуу бул жерде да Аллахтын жардамы менен, ошол кызматкерлер менен сүйлөшүү менен өттүк, жолубузду уландырабыз. Биз буйруса жакын арада уже Чилисай көпүрөсүндө болуп калабыз. Мына бул жерден полоса уже сызылыптыр. Видеокамералар орнотулуптур. Караңыздар кандай сонун кеңири болуп. Жолдун кенендигин караңыздар. Машалла. Жылдап күттүк. Сенсация десек болот. Бул 30 жылда курулбаган асфальтыбыз курулуп бүттү. Курулганы дагы өзгөчө форматта 4 полосалуу. Сонун комментарияда качество, көңүл бур качествосын тарт деп айткан экен. Эмеде видеокамерада чындыгында мына ушул учурда мен тартып да баратам. Камера аркылуу сапатты мындай чындыгында сапатка баа берип болбойт. Өзүңдүн Аллах берген көзүңдүн зрениясы менен ушул учурда мен баратам. Бир эле учурда камера тартып баратам, бир эле учурда өзүм көрүп баратам. Сапаттуулугу сөз жок. Ушул момент мен көрүп бараткан жерлер сапаттуу курулган чындыгында. Мына 4 полоса жол полосалары сызылып бүтүп, бул жакта иш аяна чыгып калыптыр. Тротуарлар ушул каналдар гана калыптыр. Бул жакка да мына төгүлүп баштаптыр. Буйруса тротуарлар бүтсө, тегизделсе, көчө андан да көркүнө чыгат буйруса. 4 полосалуу жол. Айрыкча миграцияда жүргөн мекендештер жумуштан кийин келип жаңылык издеген мекендештер ушул чыгарылыш буйруса болжол менен 1 сааттай болот, 1 сааттан да ашып калышы мүмкүн. Эс алганча кусалык таркатып, Нокат менен Нокатта болгон жаңылыктар менен бир сер таанышабыз. Ушул жерден 4 полосалуу жолубуз бүтөт экен, мындан ары 2 полосалуу болот экен. Шаарга кире бериш жер ушул Баткен тараптан келгенде, ушул жерден ылдый көздөй 4 полосалуу башталат экен. Нары жагы Зулпуев айыл өкмөтүнө сомдон өткөндөн кийин 4 полосалуу бул жакты көздөй башталат экен. Ушундай урмат жакшылар, биз болжол менен 5-6 чакырымдан кийин Гүлстан айыл өкмөтүнөгү Чилисай көпүрөсүнө жетип келебиз буюрса.
Бұл жерлер сонун болуп, тротуары бүтүптү, каналдар коюлуптур, көкүнө чыгып калыптыр бул жак. Мекендештер, айыл тургундары суларды чогултуп, тазалап, күйгүзүп, тазалыкка көңүл буруп атыптыр. Оң тараптан татарар бүтүптүр, татарап толугу менен бүтүп, каналдар басылып бүтүптүр. Сонун асфальттын врагы номер 1 бул суу экен. Суудан эле сактай турган, суудан эле абайлай турган болсок, асфальт эч нерсе болбойт. Биз буюрса жетип келдик окшойт. Чилисай көпүрөсүнө жетип келдик. Бул көпүрө бүтүп ишке берилген. Машалла, жетип келиптирбиз. Дал өзү керемет көрүнүш. Мес ага. Кандай сонун көрүнүш. Көпүрөбүз бүтүптүр. Сөзсүз түрдө азыр токтойбуз, токтоп бир жакшы видео тартабыз. Өтө сонун. Пешком өткөндөргө да, жөө басуучуларга да атайын эки тараптан тең шарт түзүлүптүр. Өтө сонун көрүнүш. Керемет көрүнүш, урматтуу мекендештер. Кыргызстандыктар, кыргыз эли, мына караңыздар. Керемет көрүнүш. Кыргызстан мына өзүбүз асфальт куруп атабыз. Өзүбүз мостторду салып атабыз. Эң сонун көрүнүш. Машалла. Болот экен го. Кылса болот экен. Жасаса болот экен. Убактылуу дамбаны уже тазалоо иштери жүрүп жатыптыр. Бийиктиктен азыр көрсөтөбүз буюрса, мына. Керемет. Чилисай, Гүлистан айыл өкмөтү, Чилисай көпүрөсү. Куттуктайбыз. Нокат эли. Жаңы көпүрөңүздөр менен куттуктайбыз. Эски дамба убактылуу жасалган көпүрө, тазалоо иштери жүрүп жаткан учур экен. Буюрса бул да талкаланып алынат. Сонун, керемет көрүнүш. Өзүңүздөр билесиздер, Апшыратадагы сел келген учурда, бул жерге дагы сел келген, бул үйлөрдү бүт суу каптаган. Нокат кому тарабынан 1 миллион 200-ге жакын акча бөлүнүп таркатылган. Бул үйлөрдүн ээлерине дагы ошол эле учурда Нокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтү Акбулак айылынан дагы элдик жардам, элдик салым, элден акча чогулуп кайдыгер карабастан. Ал жактан дагы болжол менен 250 миңге жакын акча келип таркатылган. Бул жакта дагы үй ээлери уже үйлөрдү салып, жашоо тиричилигин улантып аткан учур экен. Элдик салым, элдин жардам, мамлекеттик жардам менен булардын да үйлөрү буюрса сонун болуп бүтөт деген үмүттөбүз. Мына. Керемет көрүнүш. Аябай чоң, аябай бийиктик. Сонун болуп калыптыр, урмачачлар. Караңыздар, Кыргызстан өз күчү менен жасаган көпүрөдө басып өтүш, бул бардыгыбызга насип кылсын. Толкундоо, кубанычымды сөз менен жеткизе албайм. Керемет көрүнүш. Аябай кубанып атам. Мындай жакшылыктар ар дайым болсун, жакшылыктардын башы болсун. Кыргызстан өзүбүз жолдорубузду өзүбүз оңдойлу, өзүбүз куралы көпүрөлөрдү өзүбүз куралы. Мына. Керемет көрүнүш. Өзгөчө чыгарылыш, өзгөчө репортаж болду деп ойлойм буюрса. Мындан кийинкиси Платов айыл өкмөтү Апшырата айыл аймагынын ошол көпүрөсү. Biz saparız, улантабыз анда берсин.